Убакыт улуу мугалим. Мамлекеттик кызматта иштеп, саясаттын серисинде жүргөн экстер эмне менен алек? Мезгил менен мекен сыноосунан алар кандай өтүштү? Мекен тагдыры менен өлкө келечеги тууралуу кандай ойдо? Экстер менен эксклюзив программасынан угуңуз. Араб радиосу өз уктурууларын Түзоводо улантат. Экстер менен эксклюзив программасынын бүгүнкү мейманы филология илимдеринин доктору, профессор. 2000-жылдан 2005-жылдарга чейин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы болуп келген Осмонакун Ибраимов. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Осмонакун мырза, көптөгөн экс-мамлекеттик кызматкерлер, мурунку саясатчылар үн катып, ар кандай иш-чараларда мурунку президенттин, анын командасынын иш-аракетине баа бере баштады да. Башкача айтканда, мындай экстердин жандануусун байкоого болот. Сиз азырынча унчукпай тургандайсыз да, себеби эмнеге байланыштуу? Азыр эмне менен алек болуп атасыз? Мен делегейде унчуга кылам, радио Азаттыкта чыгып атам. Жумасына 2 жолудан, 2 жумада бирден. Бирок сиз саясат жөнүндө сүйлөгөн жоксуз да. Мен саясат сүйлөсөм эле, мен сөзүмдө чоң саясат болуп кетет, ошон үчүн мен көп анча киришпейм. Бирок албетте болуп аткан окуялар жөнүндө өзүмдүн пикирим бар. Биз да карап атабыз. Кыргызстанда болуп аткан иштер биз үчүн баягы тыштагы маселе эмес, биздин ар бирибиздин ички маселебиз, ошондуктан чыгып атабыз. Мындан тышкары бир коомдук иштер менен алексизби? Жок. Коомдук ишке убакыт жок. Анткени Манас университетинде бөлүм башчымын, студенттерим иштеш керек, иштеген көп. Андан тышкары дагы 1-2 университетте лекция окуйм. Азыр айткандай Азаттык радиосунда өзүм уктурум бар, программам бар, макала жазып турам. Андан тышкары дагы эми бир жерге чыгып сураса эле, комментарий сураса эле бар, любой эле маселеге бизде комментарий бере берет, жанагы сураса эле жооп бере берет. Мындай менде жок. Бирок чыгармачылык иштеримде абдан көп убакыт алып атат. Китеп жазып атабыз дегендей. Жакында эле Москвада теледен көрсөтүп кетейин. Мынандай китебим чыкты. Бул биринчи жолу тарыхта биринчи жолу кыргыз адамы жөнүндө, кыргыз инсаны жөнүндө мына бул Жизыйыл деген, жизнь замечательных людей деген сериядан китеп чыкты. Албетте ал китеп сөзсүз Айтматов жөнүндө болуш керек эле. Ошо мына китеп жакында эле ошо Жеңиш байрамынан кийин колума тийди. Ушул эле китебимди Астанада бул китебим бул бираз кыскарган вариант болуп калды. Себеби азыркы Жизыйылдын форматы ушундай экен. Бирок ушул китептин толук варианты Астанада, Казакстанда чыкты. 30 апрелде, жок, 25 апрелде Астанада чоң презентациясы болду. Андан соң ошо мына китептин жана Астанада чыккан китептин Парижде ЮНЕСКОда презентациясы болду. Анан бул эле Айтматов, Чыңгыз Айтматов 90-жылды ошого карата ошо мен да өзүм салымды кошоюн деп жаздым. Анын үстүнө ал киши менен көп жыл өтө жакын болдук. Ал кишиге соратник болдук дегенде, сырдаш болдук. Ошондуктан ал киши жөнүндө жазыш менин милдетим эле, орусча ушундай кылып. Бул канча тираж менен чыкты? Анан кыргыз окурмандарынын колуна тийишиде жетеби? 3000 тираж менен чыкты. Москвада февраль айынан бери сатылып атат. Анан Бишкектин магазиндерине бере элекмин. Берейин десем, бул жерде проблема мындай экен. Булар үстүнө 50% кошот экен. Мисалы үчүн мына китеп айталы 400-500 сомдо айта турган болсо, алар сатат экен 750-ге. 750-ге бизде айрыкча биздин кыргыз эли андай чоң мындай кандай финансылык жоготууга бара албайт. Бизде китеп алуу деген кийин токтолуп калган. Студенттерге тем боло кыйын болуп калат. Ошон үчүн бербей эле турам. Азыр ошо азырынча университеттерге берип атам, ошо тиги студенттерге бергиле деп. Анан эми сатыкка чыгара элекмин. Эми ошо 50%-тен кошуп алышат экен. Бул вообще биринчи уятсыздык. Ошо берген жокмун. Эми тарайт, китеп тарайт. Ушул 2005-жылы мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин кайрадан мындай бир саясатка же мамлекеттик кызматка кайтып келгениңиз жокпу? Мындай ушунчалык көңүлүңүз калыптырбы? Жок, көңүлдө эле калган жок. Просто эле эми кайра эле баягы
көчөдө митинг болсо ошого катышып же бирдеме болсо ошо дайым эптеп эле өзүн көрсөтсүн бирдеме аралашып жүргөн мен үчүн туура эмес. Именно мен үчүн. Себеби көп жыл саясатта отурдук, көп жыл кызматта отурдук. Анан эми эл да бизден эс алсын да. Анан бул бир жагы. Экинчи жагы эми баягы күрөш жыгылган күрөшкө тобете улам эле ошо саясат тегерегинде жүргөн болбойт. Иштеш керек, бир конкреттүү бир пайда келтириш керек. Окумуштуу ишин кылыш керек. Ошондуктан ал жагынан менде эч бир андай убакыт болгон жок саясатка. Айтыңызчы, Аскар Акаевдин бийликтен алуу аракети көрүлгөнгө баягы саналуу сааттар калганда сиз анын жүргүзгөн саясатына макул эместигиңизди билдирип өз арызыңызды жазган элеңиз. Эмне үчүн акыркы саатта бул кадамга бардыңыз? Же бул өз репутацияңызды сактап калуу аракети беле же башка да себеби барбы? Кечиресиз. Акыркы мүнөттө дегенде, акыркы мүнөттө эмне болгонун билишиңиз керек. Акыркы мүнөттө дегенде 23 мартта ок атабыз деген заявление болду. Ооба. Билем деп айтыңыз. Билебиз. Бирок сиз эми ага чейин эмес дегеним да. Ага чейин кетпей элем. Ага чейин иштеп Акаев менен бүт маселе боюнча пикирибиз бирдей эле болчу. Анан ок атабыз дегенден анан акыс окуясы болсо адам бурун, анан ошодон дагы ок атылса эл деген көп, анан кырылышып кетсе эмне болот биринчиден. Анан өзүм эми какой-то катардагы чиновник болсо бир кеп, мамлекеттик секретарь деген бүт мамлекеттин идеологиясы жасаган кызмат бул. Жана мен ушунчукпай көрмөмүзгө салып, билбей салабасым отурсам болбойт. Ошондуктан 23 мартта ошентип айтылды. Курал колдонобуз эгер дагы үйгө жакындай турган болсо деп. Чындыгында эле жанагы боевой патрон деген таралган экен. Анан ошо команда берилген экен. Анан ошону уккандан албетте мен 24 күн эртең менен келип, Аскар Акаевди күтүп отуруп, өз менен сурап, чын эле бүгүн ушундай тиги курал колдонобузбу деп. Анан ошодон кийин жок, андайга мен эч качан катыша албайм. Сизди абдан сыйлайм. Сиз мен үчүн өтө жакын кишисиз, бирок бул курал колдонууну такыр каршымын деп ошентип арызымды жазып, аны радиого айтып, жердин баары жарыялап турган кеткем. Сизди Аскар Акаевдин учурунда анын эң ишенимдүү адамдары, сизди негизги кеңешчилеринин бири катары айтышчу эле, анан ошол учурда коомчулук токтогулаш журналист бирдеме билбей эле сүйлөй бересиз. Кеңешчи деген эмне? Мен кеңеш берсем мында калыңыз, тияка барыңыз, тигин жасабыңызды айтабы. Кеңешчи эмес, мен өзүмдүн тармагым, өзүмдүн направлением бар. Идеология, илим, билим, тышкы ички саясат деген нерсе бар. Ошол боюнча иштейм. Анан мен кеңеш бериле, Аскарга тигини жасап коюңуз, анан муну жасабаңыз. Же тигини урдабаңыз, муну урдаңыз деп айта туруп ойлойсуңар да силер. Макул, азыр суроонун аягына чейин түшүнөсүңөр, эмне? Макул, суроонун аягына чейин берүүгө уруксат этиңиз. Негизи ошол учурда коомчулукта Аскар Акаевдин баягы жүргүзүп аткан саясатына карата ар кандай пикирлер, карама-каршылыктар болуп атканда аны айтчу элеңиз. Же сизден сураган учуру болчу беле? Элдин пикири кандай? Каршы болгондо эмне? Саясатта дайыма ошондой да. Качан баары эле жуушап эле, баары эле ошо бир жакка коёсуз. Тем более демократия деген андай болбойт. Жалпысынан биздин жүргүзгөн саясат бул айрыкча реформалар, абдан туура саясат болду деп азырда айтып келатам, ал жерде жазып да келатам. Анан эми бул бир экинчи жагы кеңеш дегенде мындай да, кеңешти сураса кеңешти айтасың албетте, бирок баягы кыргыз тилинен айтканда баары печать деген ал кишинин колунда да. Мындагы бийлик ошо кишинин колунда. Акыркы чечимди ал киши кабыл алат. Айтат, ошо киши жасайт. Анан биз ага көп нерсе тиешебиз болбойт. Бул биринчи. Экинчиси, ошо кеңешти айтсаң эле ошону угуп койсо жакшы болбойбу? Ал андай болбойт. Президент деген ушундай. Мына бүгүнкү эле күндөрдү көрүп атпайбызбы? Атамбаев ойлоду эле ошо тиги мен ушу жардам берип президент кылып койсом эле менин сөзүмө эч чыкпайт дегандай болбойт. Президент деген президент. Президент деген мамлекеттин башчысы. Ошо киши каяка баштаса ошол жака кетишет. Кетиши керек, ошондой болуш керек. Бийликтин өзгө мындай айткандай табиаты ошондой. Бийлик деген бийлик болот. Анан эми ал кездеги саясатка, реформаларга, Акаевдин жалпы ички тышкы саясатына мен албетте түздөн түз тиешем бар. Жана мен ойлойм, ал жерде сыймыктансак болот, бирок уяла турган нерсеси жок. Биздин ички жана тышкы саясатка. Мурунку мамлекеттик кызматкерлер менен бирге иштешкендер менен азыр байланышыңыз барбы? Сиз сөздүн төркүнүн жакшы түшүндүңүз болуш керек. Аскар Акаев менен сүйлөшүп турасызбы? Конечно, сүйлөшүп турганда. Ал киши мен өтө жакын киши. Ал киши менен сүйлөшүп турабыз, кабарлашып турабыз.
той топурда анан мындай бир какой-то юбилей бирден сөз сүйлөшөбүз. Анан сүйлөшпөгөндөн Акаев, менин оюмча Акаевдин бул биздин тарыхтагы ролу, Акаевдин мааниси, бул дагы ойлоно турган маселе. Акаев деген менин оюмча ушу кезге чейинки болгон президенттердин ичиндеги эң мыктысы, эң даярдыгы күчтүүсү, бүт дүйнөгө авторитети чоң ошол Акаев болгон. Эми Акаевден дурус болуп кетсе албетте унчукпай отурат элек, конечно, көрүп атпайбызбы. Акаевга жетиш бул өтө кыйын маселе. Акаевдин деңгээлине жетиш кыйын маселе. Адамдар дайыма алдыга шаша берет, бирок тарых баарына өз баасын берет деп коюшат. Макул, бирок жылдардын өтүшү менен андан бери мына сиз кызматтан кеткенден бери бир 10 жылдан ашуун убакыт болуп калды. Ийгилик кемчиликтерине ал президенттин бүгүн анализ жасап көрдүңүзбү? Же бардыгы эле мындай сыдыргыга салгандай болгон бекен? Анда болбойт. Андай бүт эле баары эле сонун болуп эле жыргап жатып калбайт. Саясат дегенде чоң иш жасаганда дайыма кемчилик кетет. Сөзсүз кетет. Кемчиликтер кеткен. Эми анын баарын санап отурган негере бар. Кеткен албетте кемчиликтер, бирок мен ойлойм, ошол кемчиликтер болгон, ийгиликтер болгон дегенде, ошонун ичине санай келгенде ийгиликтери, позитивдүү жактары албетте басымдуулук кылат. Муну баары билишет, элдин баары жакшы билет. Анан көптөр түшүнбөй эле бүгүн эле мага тиги азаттыктар макалам чыкса бир неме жазыптыр. Тиги кумтөрдүн алтындарын жеп коюп жатсаңыз керек деп. Мына айттым, ой жакшы. Кудайга шүгүр, ошо бир-эки тиги мешок жатты эле, ошо бирөөсүн эле түгөттүм. Анан өзүң керек болсо айтып кой, мен да 4-5 тиги кусогун таштап өтөйүн сага деп жаздым. Эми глупый кишилер бирдемени чала улугуп алып эле бирдеме бакыра берген кишилер бизде көп. Эмне кылабыз? Ой аксагы менен миң деп айтат. А бирок түшүнгөн кишилер, мына бүгүнкү күндөгү экономика, бүгүнкү күндөгү биздин мына жакында эле бир кече бир куруучу бала Өзбекстанга барып келдим дейт. Куруучу анан туризм менен занимается. Барып ошо ойлодум дейт, мына Мирзиёев келип Өзбекстандын бай каалгалар эшиктер ачылып, бизге туризм көп келет деп барып атайын, барып изилдесем дейт. Вообще келе ала турган эмес өзбектер дейт. Себеби баары кедей экен дейт. Ошентип честно говоря, нищета дейт. Каранда биздин кыргыздар абдан жакшы экен деп кече ошо айтып отурат. Мен айттым, эмне кыла элем? Аны көрүп турасыңар, бирок айткыңар келбейт деп. Өзүңөр приписка алайын дейсиңер, бирок эчтеке жасай алган жоксуңар. Анан эмне кыла элем ошо? Бүгүн болсо эртең түшүнөсүңөр деп ошо тамашаладым эле. Кумтөрдүн байлыгын эске салдыңыз. Негизи азыр биз көрүп атпайбызбы? Мамлекеттик кызматта иштеп эле шумдук байгандарды. Сиз өзүңүз байлык топтой алдыңызбы? Эми силер аны жакшы билесиңер да, силер эми ишиңер эле ошо ар кандай шамасы окшо тыңшамай, бирдеме болсо жаза коймой, окшошпосо дагы. Осмон Акундун канча дүйнөсү бар экенин Кыргызстан калкы баары жакшы билет. Мүмкүн. Заводум барбы, же фабрикам барбы, ал жакшы билишет, андай жок менде, аны баарыңар билесиңер. А бирок кумтөрдүн алтын ушу сөз кыла турган нерсе болуп турат. Раз баштап калдык. Мен ойлойм, кумтөрдүн маселеси өтө эле ырбап кетти. Ошо бакырып аткандардын баары оозун жаап эле унчукпай калды 2005-тен кийин. Эмне балекети бар түшүнбөйм. Мен өзүм кумтөр менен эч качан заниматься эткен эмес. Менин ишим такыр башка. Жана айтып өтпөдүм. Менин ишим ички тышкы саясат, илим, маданият, эл агартуу деген нерселер. Анан эми кумтөрдү былтыркы статистикасын карап отурсам, эми бул жөн эле сынакында грабеж болуп атты. Эми ошондо айтып атышты эле, чечебиз деп жер сабап эле өкүрүп бакырып атышты эле, адан дайын жок. Адан кийинкилер айтып атты эле, дайын жок. Эми мен ойлоп калдым, кумтөрдү эгер мындай болчу болсо кайра эле жөн эле ошо барып айланайын канадалыктар койгулам болду эми. Тойдуңар окшойт эми, кеткилем болду. Эми иштебейби ал өзүбүз чечели дей турган абалга келген окшойт дейм да. Анан экинчи жагы, жана кумтөр маселеси боюнча айтып кетейин, мынча болду. Ошол эле 2010-жылдан кийинки бийлик башында отургандардын айрымдарына баарын деп айта албайм, так билбейм. Бирок айрымдарында ошо кумтөрдүн акциялары бар. Аны журналисттер билесиңер, билбейсиңер билбейм, бирок ошо кумтөрдүн акцияларын 100-200 эмес, 1000 10.000 акциясын алып отурган кишилер бар. Аны мен бул информацияны 3-4 жыл башта случайно билип калдым, надежный источниктерден.
ошо кумтөрдүн бир жылдагы кээ бир жылдардагы кумтөрдүн бир акциясынын баасы $9 экен. Ошондо, значит, ошонакы убактылуу өкмөткө келип калган кээ бир кишилердин колундагы акция менен бир жылда жөн эле үйүндө тиги диванда жатып эле бир $200,000–300,000 таап коет экен. Вопрос. Бул кумтөрдүн акциялары кантип булардын колуна түшүп калды? Эмне үчүн булар оозуна суу жутулган эмедей унчугушпайт? Демек, ошондо жанагындай онда анан тиги кантип алар ошол акция түшүп калды деген суроого жооп бере атпайбы ошо алган кишилердин бири? Бизге бонус катары, сыйлык катары берди эле деп. Ак кумтөр деген сыйлык катары андай акция бербейт, ал деген кадимки эле взятка. Ошо взятка үчүн эмдигичи ошо мына акайып кеткенден бери канча жыл өттү? 12 жыл өттү. Почти 13 жыл болуп калды. 13 жылдан бери кумтөрдө бир шаг жасалган жок. Аны мен ойлоп атам, дагы айталап айтайын, мен кумтөргө эспир тиешен болгос, экономика тигүүде менин маселем эмес болчу, меники идеология. Ошондо болсо дагы. Бул кумтөрдү дагы эле болсо кеч эмес, мунун бир маселесин чечиш керек го деп ойлоп атам. Эми азыркы өкмөтүбүз, азыркы президентибиз менимче буга чамасы жете элек, себеби кармаган жердин баары эле тиги былгып кеткен экен. Тиягын караса деле взятка, коррупция, буягы деле взятканы, булардын баарын тазалап бүткөнгө чейин убактысы оңой менен жетпейт көрүнөт. Бирок кумтөргө баары кайрылып келбесек боло турган эмес. Бул маселе чирип болбогысы керек, андан көрө ошо калгандарын делептеп окатылып кетсек жакшы болот эле. Алтынга деген спрос чоң, алтындын баасы эми көтөрүлөт бара-бара. Себеби ошо Аскар Акаевич айткан сөзү бар. Алтындын баасы кээде түшүп, ана дүйнөдөгү экономикалык немеге карата да, конъюнктура аны кээде көтөрүлүп турат. Туура, эми бул экономикалык жагдай экен. Акаевдин башкы идеологи катары сизди көбүрөөк атап жүрүштү. Анан бүгүнкү күндө негизи мамлекеттин өзүнө идеология керекпи, иштелип чыгышы зарылбы? Бул боюнча деле коомчулукта мындай пикирлер бир кылка эмес да? Эми дагы бүгүн эми сени менен көп урушат окшойм. Туура түшүн карындашым. А деген идеология эмне экенин түшүнөлү да. Мен өзüm пикирим тактап кетейинчи. Идеология десе эле биздеги эски адамдар, мурунку коммунисттер ойлойт да, партиянын паланча съездинин чечимдерин аткаралы же паланча пленум чечимдер. Идеология дегенди мындай түшүнүү керек. Демократиялык коомдо идеология деген нерсе бул кимдир бирөө жазып койгон нерсени цитата келтирип, же бирөөдө Маркстан же Ленинден бирдемени алып аткарабыз деген догмалар эмес. Демократиялык коомдо, анын ичинде Кыргызстанда идеология деген нерсе бул кандайдыр баалуулуктарды, бүт баарыбыздын башын бириктирип баалуулуктар же дөөлөттөрдү, орусча айтканда ценности, ушулардын тегеренде боло турган саясат болуш керек. Ал эмне деген саясат, ал эмне деген идеология? Эң биринчиси өзүбүздүн көз каранды мамлекетибиздин керегесин бекемдеп, угун түзөп, түндүгүн бекем көтөрүү. Мамлекет деген идея биринчиси. Эгемен мамлекет. Экинчиси улуттар арасындагы жакшы мамиле, гармония. Үчүнчүсү адам укуктары. Ушу сыяктуу нерселер тегереген. Анан кийин бирөө бир китеп жазмыша, жана ушунду мынтип айткан, ушуну жасабай атабыз деген, ал деген советтик доордогу архаикалык эскирип калган түшүнүк. Ошондуктан бүгүнкү күндө идеология керекпи? Албетте керек. Бирок аны жасай турган ким? Жасай турган киши болбой атат. Дагы айталап айтат, ушу идеология эмне экенин так түшүнгөн кишилер болгон жок ушул күнгө чейин. Идеология деген эмне, кандай жасаш керек, ишчем идият дегендей. Аны ошондуктан албетте идеология керек. Мен сизге бир мисал келтирейин. Мына бул казактар, Казакстан. Өздөрүндө туура эмес, бирок булардын астына койгон чоң максат бар. Будан 4-5 жыл башта дүйнөдөгү 50 өнүккөн мамлекет катарына киребиз деп айтып аткан. Азыр эми 30 мамлекеттин катарына киребиз деп максат кылып атат. Максат деген нерсе бул сразу эле боло калбайт. Бирок максат деген нерсе мамлекеттин ички турмушун бир тартипке келтирип, бир багытка багытталып, биз мындайды каалайбыз, ошон үчүн эмне кылышыбыз керек деген сөзгө келтирет, элди мобилизациялайт. Бизде андай максат жок да. Биз вообще Кыргызстанда бүгүн мы чего хотим, каяка баратабыз, ал үчүн каяка баратабыз бизде сөз, каяка баратабыз, эмне кылабыз? Демек сиздин оюңузча азыр бизге идеология керек, э? Илгери айтылчу да, эми ал деле бир мечта болсо, ал деле Орто Азиядагы Швейцария бололу деп. Акаевдин учурунда. Эми азыркылардын башында фантазиясы жок болсо эмне кылайын? Воображениясы жок болсо эмне кылайын? Швейцариянын асманда түшүп калыптырбы? Ошо аракет кылсак, жерибиз
жакшы, абабыз таза, сууларыбыз пока таза. Ана ошол жерде бир жакшынакай. Ошол учурда эмне үчүн биз экинчи Швейцария кыла алган жокпуз? Сен ойлодуң беле, ошо 5 жыл ичинде Кыргызстан Швеция кылып таштайт деп. Тилекага решать невозможно карындаш. Жок, ал учурда Акаев бизди канча жыл жетектеп турду. Ошол Швеция эмне кылып койгон жоксуңар деп. Швейцария деген жүздөгөн жылдарда болгон. Миң дегенде айтып жүздөгөн жылдарда. Анан силер ошол ойлосуңар да, мындай азыр айтып атпайсың өзүң. Ошондо эле Швеция кылып койгондо мынтип отурбайт элек деп. Ал үчүн көп жылдык иш керек карындаш. Биринчиден токтоп турабыз, ашпай тур. Экинчиден Швейцария бу казактардын 30 мамлекетке кирип кете албайт эртең эле. Бул бирок зато казактар барсаңар бүт мындай Европанын стили менен үйлөрдү куруп, Европанын стили менен көчөлөрдү түзүп, Европанын стилинде даже кийинип керек болсо, ошолордукундай bir мындай модель будущего деген болуп атат да. Бизде андай жок, биз өзүбүз эле билбейбиз. Мы не знаем, что будет осенью, это во-первых. Күзүндө кандай болот турмуш. Тиги азыр эми баарыбыз эле тиги коррупция тиякпаган бала кармап эле ушинтип атабыз, көрсө бүт эле чирип кеткен экен бардык эле. Анан эми алар эмне деп жооп берет? Алар эмнени ойлоп атат? Ошо Атамбаев баштаган командасы, шопуру, телохранители жана башкалар эмнени ойлойт, мы не знаем. Ошондуктан бул маселе оңой маселе эмес, бирок идеология деген нерсе болбосо, то есть каяка барабыз жана эмнени жасагыбыз келип атат деген маселени так жакшынакай кылып коймоюнча биз ушинтип жүрө беребиз. Эми азыр дагы айтсам, сиз капа болбоңуз. Сиз учурдагы баш мыйзам байлар менен акчалууларга ылайыкташып жазылгандыгын, жана ал уурулар менен криминалдык авторитеттерге, анан бизнесмендерге кеңири жол ачып берүүдө деп кайсы бир учурда айтканыңызды мына мисал келтирип атам. Азыр оюмду аягына чейин айтып өтөйүн. Кайсысын айтып атасың? Баш мыйзамда. Анда эмне кайра өзгөртүү зарылчылыгы барбы азыр бүгүн? Сен дегенде кайсы жыл айтылган такташы. Менин оюмча сен менин бир будан 3 жыл баштаракта жазган макалам окуган окшос, ошону айтып атасың. Чын эле. Биздин конституция дегенде эмне? 2010 120 депутатка ылайыктап конституция жазып барышты. Ал эмне деген сөз эле? Ошол кезде 4 лидер бар эле. Так называемый 4 лидер бар эле. Ар бири мында отуруп алып бөлүшкөндө сен 40 депутат ал, мен 40 ошондо. Кайсы лидерлер? Ошол кезде эле Атамбаев, ошол кезде Текебаев, ошол кезде дагы кимдер бар эле. Ошо отургандар 40 депутат бөлүп өздөрүнүн ылайыктап жазып койгон конституцияны. Эми мен айткан сөздүн чындыгы бар да. Мына партия деген маселе бар го. Ушул бул деген партия эмес, булар жөн эле фирмалар. Ошол эле тиги Атамбаевдин фирмасы бар. Канча жыл болду? Тиги кандай нарушение кылды? Арак ичип сойлоп калса эле баары бир лидер болчу калат. А партия деген жерде чет өлкөдө мисалы чыныгы демократ диссертациясында бир абзацты ссылка кылбай шилтеме кылып көчүрүп койсо партиядан кубалап чыгат. А биздечи порнографиясы, ичип мас болгону, жиндикана жасаганы жана башка толтура, бирок эч качан аларды кетирүү же башка бирөө бер деген сөз жок да. Бул биринчи. Экинчи, депутаттардан ошо партиялардан депутаттар чыгат. Эми ал чоң секрет эмес, Кыргызстандын элдин баары ырдап айтып жүрөт. $500,000 чейин берет. Миллион деп айткан бир биздин баягы Үсөнов деген аяла миллион бердим деп ачык кеске жазган. Миллион деген сөз сом эмес, албетте доллар. Ошолордун баары каяка кетип атат. Эмне үчүн налог төлөгөн жер анда болсо. Опять так чет өлкөдө миллион эмес, 100,000 эмес, $10 туура эмес жол менен келип калса жооп бере сотко барат. Ошол эле улуу лидерлер болгон, Гельмут Коль дегендер болгон нешен. Адан кийин канчалар ошо бир жерде табылат, туура эмес келген экен, туура эмес кассага түшкөн экен деп өмүр бою сотко сүрөт. А биз айтып атпаймынбы? Эмне кылсаң ошол аласың, эч кандай маселе жок. Ал жанакы демократиядан ныпым эчтеке жок. Анан кийин жүрө берет. Партиялык орундарды, биринчи орундарды сатат, кызылдай долларга сатат, 100,000 деген кээде миллионго сатат. Ушул жана мен айткан сөз ошол да. Бул конституция уурулар үчүн, жүүлүктөр үчүн жасалган конституция. 120 уурунда мен баары 120 уур эмес, албетте арасында жакшы адамдар бар. Сөзсүз бар. Эртең кимибиз уурубуз деп сизди дагы сотко. Жок, мен айтып жатам, аткан элдин бар алар үчүн жагылык эмес, өздөрү билет. Каяктан келген.
Анан ошон үчүн бар эмес, кайталап айтайын, бар эмес. Бура арасында эми атактуу уруулар бар отурбайбы ушул жерде. Баарын илип алып, үйлөрдү куруп коюп, небоскребтерди куруп коюп, мындай айтканда, заводдор жатат. Анан да 500 миң деген доллар, 300 миң доллар очередь сатып алгандар бар канча. Ошо отурбайбы. Демек, мен айткан сөзүм чындыгында эле турады. Бул конституцияны өзгөртпөсө болбойт. Бул вообще эчтеке жарабан конституция. Эми мисалы үчүн мен бир да ушу партиянын ичинде мүчө болгум келбейт. Потому что бирөө да мага жакпайт. Анан эми мен сыяктуу толтура. Анан алар эмне тиги өздөрүнүн конституциялык укугунан ажырайбы? Алар партия мүчө болбосо депутатка өтө албайбы? Бул эмне деген нерсе? Депутат партияга мүчө болболо кишилер болуш керек да. Жанагы одномандатный деген нерсе бар. То есть баякы акайып ушундагы өзүнө ылайыктап конституция жазыш деген келетат. Муну Атамбайды карагалачы. 5 жыл көрүңү кээде чыганчы сорок кетип эле. Чыкканда эле бирден айтат. Айлана мен да бир жазгам. Оозуна сел коркосун дайым айтып таштайт депчи. Мынакей, ошо киши жүрүп парламентке басып келбейт. Президенттик парламент келип ага кайрылуу жасап, элге кайрылуу жасайбы? Анын бирөө жок. Бирок 6 жыл бою отурган экен, жаңы конституциянын долбоорун жазып. Максат эле ошо. Кантип бийликти сактап калсам болот деген сөз экен. Ошон үчүн Сапар Исаковду коет, башка структурасын жасайт, жана башка ушундай сыяктуу кылат дегенен кийин эмне болуп атат? Критика айтматов сындайт, семейный, клановый, өзүнө ылайыктуу конституция. Да, бул конституция эмне? Мындай өзүнө ылайыктуу конституция никогда не было. Ошондон бул конституция сөз алмаштырыш керек. Бул конституция жарабайт, эчтеке жарабайт. Бирок 120 дегенде эң кеминде жок дегенде 60 түшүрө, анча депутатты көтөрө албайбыз биз, анча көп акча жок бизде. Помощник анында толуп аткан жанында кишилер бар булардын. Мунун баарын сокращать этиш керек. Жана мен айткан партия деген сөз бар, партия деген түшүнүк барбы? Закон. Бул законду вообще ыргытыш керек, бул эчтеке жарабайт. Анткени менин баары ушул жерде толуп кетти. Жанакы демократиянын жоктугунан, тазалануу системасынын жоктугунан көрүнгөн бар толуп албагы партияларгачы. Айтыңызчы, негизи буга чейинки президенттердин деле ушул ыйман ынсабы канчалык болгон? Анткени президенттик башкарууну бергиси келбей эле өздөрүнө ылайыкташып жазып алды, азыр жогоруда өзүңүз айтып айтып атам, дагы айтылып атам. Аны өзүңүз айтчусуз, убагында. Ооба, айтып келаткам. Бирок алыңыз күчүңүз жетпейт. Мен эмне үчүн бул мамлекетте болгон баары мен жок, ушунча жооп беришим керек. Баарды менен сурайсыңар да. Сиздин оюңузду уккубуз келип атат. Менин оюм ушундай. Тилекке каршы илгерки замандан бери карай, Акаевдин заманынан бери карай конституция дегенин баарын под себя делали. Так было и при Атамбаеве. Менин оюмча Сооронбай Шарипович ушул нерсени өзгөртөт го деп ойлойм. Бирок ага азырын чамасы жете эле, көрүп турасыңар. Тиян кармаса деле, буян кармаса жалаңал уурлук менен жегиштик чыгып атат. Анан ошо Атамбаевдин доору ушундай доор болот окшоп калды. Эми азыр жана Илмиянов деген тиги шопур беле, телохранитель, мен точно не знаю. Ошонун дүнөлөрдү эсептеп анан каяка анан так эле башыбыз тегеренип калат го. Анан бул эмне болду? Чем они занимались? Эми жанакы түштүк түндүк деген альтернатив жол бар эмес? Ага жете элек. Ошо жол боюнча бир айта кетейин. Мени жаман көз менен карап атасың, айтпасам болбойт аны. Мен жакында былтыркы жылы, буквально былтыркы жылы бир ошол жерде иштеген бир бала, ал бала башынан жакшы билчү элем, өзү жалкоо ушундай нымтырган эмеле да. Ошол какой-то бөлүмүнө кирип алган экен. Эми ошонун үйүн көрүп менин оозум ачылбады. Мен мынакей баш аягы 30 жылдан бери ушу жакшы айлык алып иштеп келатам. Көпчүлүгүнөн жакшы алып. Элчиде болдум, азыр да айлыгым чоң дегенде. Ал андай уруш мен түшүмө да кирбейт. Эми мен айтайын дегем, эгер ошол нымтыраган ушунто сүйлөсө долдурап жөндө сүйлөй албайт. Ошону курган үй жанагы болсо анда ошол жердеги тыңдар эмне болду анда? Ошол жердеги акылдуулар, кыйындар, шылуундар анда эмне кылды? Анда азыр уже миллиардка жакындап калды, альтернативный жол деген нерсе. Эми аны кантип ошо жетпей атат. Ага жеткенде мен ойлойм вообще эсүсүн жоготуп коебуз деп ойлоп атам. Ошол жерде көргөн, ошол жердеги масштабты, ошол жердеги урурлуктун өлчөмүн көргөндө ошондо оозум шашылып чочуп атам мен. Угармандардын эсине салып өтөйүн, бүгүнкү студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын мурунку мамлекеттик катчысы Осмонакун Ибраимов. Осмонакун мырза, сизди жакшы билгендер 2005 жана 2010 жылдагы элдик сен өткөн ошо чыгып отурбай бул келечек сүйлөчү, болду эми жетет, болду эми. Азыр мен журналистмин, мен журналист катары өзүмдүн функциямды аткарып атам. Ушул 2 жылдагы элдик инкылаптарды кабыл албады, инкылапты жетектеген
кийин бийликке келген адамдарды дагы жактырбады дейт да. Себебин сурасак болобу? Кимисин жактырайм? Эмне Бакипти жактырайм. Эми сиз позицияңызды айтыңыз, урушпаңыз. Мен журналист катары суроо берип атам. Урушкан жок. Мен Бакипти жактырайм, өзүң ойлочу айнанайын. Эмнесин жактырам? Жооп берип атам. Андан кийинки ким эле? Дагы ким келди? Атамбаевди жактырайымбы? Кимисин жактырат айтып койчу. Мага азырынча жагып атат, аябай майда жагып атат Жээнбековдун саясаты. Эгер ушунун аягына чыкса, бул кишиге мындайкы дестелик койсок болот. Ушунун аягына чыгып берсе. Эгер кокус, бул киши ортодон дагы азыр ушунда доброхоттор көп да, всякий дипломаттар бар народный, аксакал, көксакалдар деген бар. Ошолордун баары кокуй жарашкыл айланайындар бирөө өтүп койсо анда ит эле болду анда. Бул иштин аягына чыгарса, бул киши тарыхый иш жасайт. Бул иш бул коррупция менен күрөшүү. Коррупция, жана ашып аткандар чет эле. Ушулардын аягына чыкса, анда оңолобуз. Менде мындай сөз бар, менде ушундай ишеним бар. Пока мамлекеттин эң башындагы ууруларды кармамайча эч качан ишибиз оңолбойт. Эгерде мамлекеттин башындагыларды кармасак, чындап кармап, агына карасын карага чыгарсак, Кыргызстан өзү эле оңолот. Я вам гарантию даю. 2-3 жыл ичинде Кыргызстан таанылгыс боло өзгөрөт. Себеби те башына сасып атпайбы? Анан экинчиден ойлосуңар, ошо иштегендердин баары эле ушу миллиондор толтурган деп. Ушуну чебердеп айтсаңар, мынакей мен билген менин досторум бар, ошо бир топ досторум бар, ошо чоң иштеген, спикер болуп иштеген, жана башка чоң кызмат иштегендер. Эчтекеси жок. Эчтекеси жок. Тиги бирөөсүнүн машинасы жок болчу, той топурларга уялып тиги такси менен келди, бир тааныштар менен келчү. Ама азыр машиналы болуп калды, Кудайга шүгүр. Атын айтпай эле коеюн. Ушул сыяктуу. Мен бир машинам бар, элдин бар бет аны. Осмон Акынбек машинаны качан жаңылайсыз деп. 16 жыл болду ровно. Бирок чыкканы 2001де чыккан экен, ошону айдап келатам мынакей. Мүмкүн сиз гамдан жагат чыгар, ошон үчүн алмашты. Жок, андай жага турган андай деле өтө мыкты машина эмес, жанакы эмне деп коет, эң эски мода жанакы Прадо эң эски чыккан модасы, аны честно говоря, элдер айтып атат, алмаштырбайсыз. Эми алмаштырганда эми көрүп атпайбызбы? Өзүмдө копеечный киши, ата машинасын карасаң айланай бирдеме. Анан эми профессорго, максон кишилерге ошондой эскирек эле жакшынакай машиналар боло берет. Главный жүрүп турса болду да. Майдын алмаштырыш керек болду. Сурооңор ой. Азыркы парламенттин дариметине кандай баа бересиз? Кандай баа бермелим? Бул парламент эми биз жанакы партиялар көрсөтө баштаганда айтат. Жок, Кудайга шүгүр тирилди партия. Тирилди, окшоштуп немегечи парламентке окшошту, бул жакшы тирилди, айтайын. Бирок эми чын-чынына келгенде аз жерде улуттун мыктылары отуш керек эле да. Улуттун тажрыйбалуулары, улуттун билимдүүлөрү, интеллигенттери, бирдеме түшүнгөндө профессионал, ар иштин профессионалдык кишилер. Эми көптөө сүйлөгөн көрөт. Айланайын булардын кыргызча сүйлөгөнүн, орусча сүйлөгөнүн просто мен кыжырым келет. Может быть, мен филолог ошон үчүн айтып аткан чыгармын. Же орусча жарытып сүйлөбөйт, же кыргызча жарытып сүйлөбөйт да. Мукуратып бүттү. Эми тили. Анан эми бирок жанданып калды, бирок ушу мен парламентке каалаган бир эле тилегим бар. Ушу парламент ушу тирилди, Кудайга шүгүр, ал жакшы болду. Эми аягына чейин чыгарып, мына бүгүнкү саясат аягына чейин колдоп берсе. Аягына чейин жанакы соттой тургандарды соттоп, токтом чыгарып, президентти колдоп берсе, ошондо жакшы болот эле. Анан кокус күзгө чейин ойт берип кетсе, дагы чейин сүйлөшө калат. Бизде ушундай да, сүйлөшө калат, акчалай коет, дагы менен группа община боло коет, анан кийин айнып кетиши мүмкүн. Ошондон айтып атпайм, мына саясатты кызуу кезинде аягына чейин чыгарып, ушу күнөөлөр таппасак болбойт. Дача суу деген жатат. 38 киши өлдү мынакей. Бир изилдеп койгон киши жок. Адам башка толтура. Жана айтып атышпайбы, тиги датка кеми деп. Датка кемин ал деген оюнчук бер жактагы. Эң күчтүүлөр нар жагында жатат. Ушуга жетсе, мен дагы айталап айтайын, анда өзүнүн тарыхый милдетин аткарат Жээнбеков. Ошону жеткирип берсе. Биз ошол эле иштеп берсе болду. Калганын өзү эле кетет. Себеби эң башындагы урунду кармабай чоңолбойбуз. Этек жан майда чүрлөр ошону эми ал болбогон нерсе алчы. Себеби эң чоң урунду кармабайынча мындай кор башын кармабай чоңолбойт. Алар ким болушу мүмкүн ал урун? Албетте президент, калпе анкуланып койсун. Албетте президент, мамлекеттин башында отурган киши. Ошодон башташ керек. Калгандарын премьерisi келет, бир жыл отуруп кетип калат экен. Аларды
таппай каласың бир айдан кийин. Коррупцияны жеңиш үчүн милициянын башындагы генералдарды кетириш керек деп бир интервью айтыпсыз. Азыр айтып бүтөйүн мен суроону. Милициянын башына кыздарды коюш керек деп атасыз да. Демек сиз жигиттердин алдым жуттум мүнөзүнөн түңүлгөнүңүзбү бул? Жок. Бизде кыздарды көтөрбөй атабыз. Бул жалпысынан менин пикирим. Мынакей көп эле министерстволор бар. Кыздар биздин жакшынакай акылдуу, эстүү, чойкойгон кыздарыбыз бар. Улуттун жүзүн көрсөтө турган. Алар жолобой да калды, ушу жарыган жокпуз да. Ушу анчамыз ушу Роза Исаковна келип кичинекей уялбай калды эле, жакшы тияка чет өлкөгө чыкса дагы мындай ыраазы болосуң. Чет тилди билет дегенде, билимдүү киши дегенде. Анан келе жарыбадык ушуда кийинчи. Анан эми мен жанакы милиция деген маселе мен мындай деп ойлойм да. Эми биз наконец бир нерсе үйрөнүшүбүз керек да. Милициянын башында милиция коюш деген бүткөн нерсе. Бул эчтеге жарабайт. Себеби таза милиция деген бар экенине мен ишенбей калдым. Барча генералдар барго, көпчүлүгү акчага сатып алган алар. Менин оюмча. Ошондуктан мынакей Украинада, көп мамлекеттерде, эми Германияда министр обороны аял киши. Татынакайла болуп иштеп атат, эч кандай маршал же генерал же даже по-моему лейтенант деген баары жокпу, по-моему ал өзүнчө суроо. Ошондуктан мына бул милицияга, ошол эле жанакы биздин СМБга керек болсо жанакы башка жерлерге дагы ошо гражданский аял киши деп айткан жокмун, гражданский лицо коюш керек. Ал жерде эч кандай ошолор эле согушулса кыйын болуп кетпейсиң. Биздин генералдар жакшы билебиз. Мен тиги баягы Баткен согушунда билген булар деңгээлимде экен. Тиги солдаттардан мурун качып жүрөт алар. Ошондуктан бул жерге граждандык кишилерди коюш керек. Мына акылдуу, жакшынакай, оор басырыктуу, баары түшүнгөн билимдүү кыздарыбыз бар, балдарыбыз бар, жигиттерибиз бар. Ошолордон лейтенанттын званиясы жок болсо да милицияга ошону коюш керек. Минфин деген бар го. Бул Минфин дегенден башта чирип бүткөн нерсе. Чиритип коюшту. Минфинде жакшы кишилер бар болчу бир замандарда. Банктарда кыйын кишилер иштешчү Акаевдин заманында. Просто выдающиеся люди работали. Анан эми азыр эми баягы бирөөнү алып келди, экинчиси метет. Ушу менен эле баягы бүтпөй атат. Биздин баягы жомогубуз. Уурлук деген күчөйдү, токтолмоктур. Ошондуктан кадр саясат такыр башкача кылыш керек. Бул жерге ушу жанакы укук коргоо органдары киши, граждандык кишилер барыш керек. Бул биринчиси. Экинчиси мына бул кадр саясаттар маселени айткым келип атат. Мына азыр эми Бакиев ушундайсын болуп кетти да. Өзүнүн айылынан аким коет, өзүнүн областтан губернатор коет, жана башка. Бул деген эреже катары сөзсүз иштин токтоп калса алып келет да. Кадр дегенде алмаштык ротация деп коет. Түштүктүн кадрларын түндүк алып барыш керек. Мынакей Эмилбек Узакбаев деген Татынакай болот тетиги лаарында иштеген. Ошол Накан Гасиев Ошто иштеди. Рустембек Ошто иштеп ошол жактан өстү дегендей. Өспөсө да ошол жактан барып мурунку кадрларды өстүрүш керек дейсизби? Өзүнүн районунан аким коюш деген бул любой эле киши түшүнөт. Бирок биздин чоңдор түшүнбөй атпайбы? Ошондуктан биздин убактагы кадрлар ротациясын жасаш керек, антпесе болбойт. Азыр эми мен кээ бир район областтар караганда орунда таң калып атам. Трайбализм деген нерсе өзүнүн чегине жетип ашып кеткен да. Өзүнүн колотундагы баатырлар десе оозуна түтүн бурат. Тиги Түгел Байсыдыкбек, Аалы Токонбаев дегендер жөн түшүнүгү жок. Мен бир жерге барсам, айылынан дөңдөрдүн баары баатырлар эстеле экен, ошо айылдан чыккан баатырлар экен. Анан мен сурайм, паланча деген улуу жазуучу барлар эмне койгон жоксуң? Ошо ачылып койбойсуңарбы? Ал кайда? Жок, аны тиги өкмөт чечет. Мына биздин жана идеология деген нерсенин эң барып турган күчтүү талуун жери ошол. Бул биз мына түндүк менен түштүк деген нерсени ушинтип, бул эми биз баштаган эмеспиз, Акаев менен Акаев экөөбүз. Аны деген коммунисттик партия баштаган. Илгери заманда баштаган, Сталин заманында, анан кийин биздин Кыргызстан деңгээлинде Усубайлиев, Разаковдор баштаган нерсе. Азыр эми бүтүп барып алды. Өзүбүздүн балабыз деп коюп коет, тиги коскор салсак да өзүбүздүн коrodон коебуз дегенде. Бул кадрдык кризиске алып келип атат. Иш жок. Бирдемеде тууган уруттар келет, иштей албайт. Ошондуктан бул кадр маселеси биздеки эң чоң маселе. Анан бирдемеде силе кадр Серашевди эле Сталинге ссылкалап мен андай деп айткым келбейт, бирок билимдүү такшалган кадрларды койбосок болбойт. Анан дагы бир маселе. Мына бул жаштар кадр, мен жана сен окуган макалада айттым эле. Мына эски поколение кетирип, жаңы поколение алып келиш керек деп. Тилекке каршы мына Сапар Исаков баштаган бир топтор келди эле.
мен ушу абдан катуу өкүнөм да, ушу балдар жакшы деп кеткенде башкача жол менен кетип калат элек. Жаштардан көбүрөөк келет эле. Аны эми жаш болгону менен баштап ажатып уурлукка кирип кеткен балдар экен, тилекке каршы. Ушу менен жаштардан кадр коюу керек деген маселе бүгүн дискредитация болуп калды. Бирок бул туура эмес. Баары бир элдин сөзү бар. Асыл таштан акыл жаштан деген. Жаштарды биринчи лицо коюп балким кереги жок, бирок кийинки орундарга, бөлүмдөргө ушулар балдарды алып келиш керек. Айрыкча чет өлкөдө окуп келген балдарыбыз бар. Жакшы билим алган балдарыбыз бар. Взятка бербей университет диплом алган балдарыбыз бар. Жөн эле бирөө жаздырып кандидат же доктор эмес, өзү колу менен жазып, өзүнүн башы менен иштеген наука жасаган балдар, ошолорду алып келиш керек. Ошондуктан мен абдан өкүнөм. Жаштарды, жана мен айткан нерсени жаштарды алып келиш деген маселе дискредитация болуп калды. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Албетте, тажрыйба жылдардын өтүшү менен келет турбайбы? Анан жана бир топ мурунку экс кызматкерлер жөнүндө ысымдарын, айрымдарын атап өттүңүз. Сиздин дагы бай тажрыйбаңыз бар мамлекеттик кызматта. Эгер ошол тажрыйбаны бүгүнкү бийлик пайдалангысы келсе, кызматка чакырса барат белеңиз? Жок, кызматка мен барайын деген эч бир оюм жок. Себеби биринчиден мен өзүм ишим бар. Азыр эми илим менен иш кылып атам. Илим деген ал тиги бир жак чаап, бир жак бара калып, анан келе калып жасап турган нерсе эмес. Илим деген бүт бойдон берилиш керек. Системалуу жүрүш керек. Бирок ошол жанакы мынакей коррупция деген маселе күрөшкө деп айтып абдан туура нерсе. Бирок коррупция менен күрөш үчүн адегенде жакшы план керек. Бул биринчиси. Без плана ничего нельзя начинать. Экинчиден, ошо коррупцияны күрөш үчүн, коррупция бизде деген төмөнкү деңгейден эң жогору деңгейге тарап кеткен нерсе. Бул жерге чоң илимий негизде иштелип чыккан программа керек. Мен муну көргөн жылы айтып атам. Бул программа чыккан. Эгерде милиция менен эле, милициянын МВД министри менен эле, прокуратура ушулар чечип койсо, анда баары чечилип калбайт беле. Ошолор жакшы деп коюп жок. Ошолор жакшы деп бүтүп калат дегенсе, бул чоң иллюзия. Ошондуктан бул ишке чоң программа керек. Мисалы мен айтып атам, коррупция боюнча жазып берейин, ауыңар келбеле койгон эле. Мен өзүм кабинетте жазып берейин. Эмне кылыш керек? Потому что менде времени было много. Көп нерсени изучать эттик. Тажрыйба деген бар. Келбейле ак үйгө, бирок жардам берсек болмок. Мен сыяктуу кишилер арабызда бар мисалы. Бирок сизге эч ким кайрылган жок, кайрыл деп суранбайм, кереги жок. Бирок өздөрүнүн колунан келбегенден сураш керек башкаларга. Эми түшүнүктүү нерседе. Мынакей бизде көп эле мыкты кишилерибиз бар. Бардык жана өнүккөн билбеген нерсени сураштын эмне уяты бар, туурабы? Биз пока консолидация кылмайынча, буна интеллектуалдык ресурс бизде толуп аткан көп күчтөр жок, интеллектуалдык ресурстарыбыз жок. Тем более кийинки убакта билимден түшүп кетти. Бирок ошондо болсо да учубуз кур эмес. Мыкты кишилерибиз бар. Ошолорду консолидация кылып, ошолор топ кылып бөлүп керек болсо, мына коррупция боюнча, пожалуйста, план жасап бергиле. Программа жасап бергиле. Электр тармагында эмне кылабыз? Тиги фискалдык органдарда сот, прокуратура эмне кылабыз? Здравоохранение, саламат сактоо эмне кылабыз десе, чой койгон конкреттүү план жасап беришке болот. Эми кайрылса, мен ал жерде бул жерде бирдеме деп тиги ак үй жака бир ишарат кылган жерим жок. Мен абсолютно мага кереги жок. Мен сизге искренне айтып атам. Бирок негизгиси ушунда, мына Путиндин күчү эмнеде? Путин ошол Назарбаев күчү эмнеде? Баш көтөргөндүн баарын иштетип атат. Мен просто макайттын күчтүү жери бирдемени билген кишилердин баарын керек болсо личный телефонуна чейин билип, ошолорго мисалы 2200 болсо ошолорго иштетип, концепциясын манас 1000 жыл болсо буну билгендерге иштетип, же болбосо 9 жыл болсо аны билгендерге иштетип, ушинтип улуттун мыкты деген кишилердин баарын тиги иштетчү да. Анан эми антпесе болбойт. Акаев канча кыйын киши болсо деле ага баш жетмек, ошонун бардыгына. Көп эле нерсени мынакей радиодон ачыгын көп эле нерсени биз жазып бергенбиз. Анын ичинде мен. Аны ишибиздин онун сөзүн жазып бериш керек. Аны ачык сурайын десем дагы урушасызбы дедим эле да. Урушпайм, азыр эми жумшап калдым, урушпайм. Бирок чындыгында ошондой да. Ошон үчүн мынакей
президенттердин сөзү, алардын жасаган иштери бул деген абдан мыкты деген. ЮНЕСКОнун генеральный директору неме деген бул Коичиро Мацура деген болгон. Ушул киши мага мынтип айткан бир жолу. Өзүнүн англисче чыккан речтеринин сөздөрүнүн жыйнагын берди, аны айтты. Анда мен мамлекет катчысы болсун, урматтуу мамлекет катчы мырза дейт. Мына китепти карап коесуз, бул мен жазган жокмун дейт. Ошо Парижде, Лондондо эң мыкты англисча тил билген жазуучулар жазган рештер, аны сиз англисча тил үйрөнгүз, ушуну караңыз деди. Чын эле. Ушунчалык сорун жазылганда, демек мамлекеттик президент кылган, анын жанында помощниги же тиги сумкасын ташыган киши эмес. Аны президент кылган ошонун чөйрөсү, ошого жардам берген интеллектуалдар, ошого жардам берген акылдуу, билимдүү, тажрыйбалуулар. Ал болбосо эле тиги атанбайтын турмуш болот. Сиз азыр бир жакшы ойду айтып өттүңүз да, багы интеллектуалдык элитаны консолидация кылыш керек депчи. Негизи азыр мына буга чейинки бийлик учурунда оппозиция өзүнчө мындай саясий куугунтуктоолор болду деп мындай көп эксперттер белгилеп атпайбы? Бийлик ошол оппозициянын баардыгын, саясий күчтөрдүн баарын өзүнүн айланасына топтоп, анан биримдикте иш алып барыш керекпи же башка жагдай барбы? Партиялар дегенге мен абсолютно тескери карайм. Потому что партияда жана айтпадым. Бул чирип бүткөн структуралар. Бул чирип бүткөн структура. Коррупциянын баары ошол жерден башталат. Бул биринчиси. Партияны сүйлөп эле койсок болот. Муну өзгөртпөсөк болбойт, ансыз келечегибиз болбойт. Же парламентаризм деген жанагы сөздөн отказ кылышыбыз керек. Бул болбогон нерсе. Бирок негизгиси элитаны каалайбызбы, каалабайбызбы, бизде саясий, интеллектуалдык, маданий элита деген бар. Элитанын өзүнүн милдети бар. Элита деген башкаларга жакшы үлгүсүн көрсөтүш керек. Алар балдарды окутуш керек, балдарга тарбияны бериш керек, чоңдорго кеңешин ачыш керек дегендей. Аны биз анда болбой атат. Баягы ажыраган болчу келатабыз. Бир жолу эми өтө сыйлаган киши эле Роза Исаковна Отунбаева бир чогулушта отуруп калсак, Акаевчилер, Бакиевчилер ушунча ачуум келди. Ушуна былжырган сөз качан токтотобуз? Качан токтотобуз? Эмне биз мисалы үчүн мен мынакей бир жакшы, бир идеалдуу президент күтүп отурушум керек беле? Бизге өмүр деген бир эле берилет, эки жыл жашай албайбыз. Анан биздин маңдайыбызга Акаев түшүрүп экен, ушуну иштедик. Эмне кылабыз эми? Анан кийинкилер көп эле балдар Бакиевдин иштешти, Бакиевчил болуп калды. Бакиевге анын тиешеси жок алардын. Алы өзүнүн ишин кылган профессионал балдар. Өзүнүн жолу менен келген, өзүнүн жолу менен акыл ошол деңгээлге жеткен балдар. Ошондуктан ушул сыяктуу сөздөрдөн тезирээк утулуп, консолидация бүгүнкү күнү күчтүү топто турган кез келип калды. Бүгүнкү күнү жанакы бүгүнкү болуп аткан саясатты колдоп бербесек, эртеңки күнү мындай эскертип коеюн. Эртеңки күнү жанакы миллиарддарды, миллиондорду уурдабагандар, каалаган ишин жасагандар эртең күнү баш көтөрүп куралдуу күч менен каршы чыкса эмне кылабыз? Потому что алар үчүн бул деген өтө чоң маселе. Сиз ошондой тобокелчилдикти да көрүп турасыз бенде? Сөзсүз. Азыркы жана криминалдар баарына барышы мүмкүн. Ошондуктан бул маселени тез арада ичинде колго алып, бир дагы адам артка же туура жакка шилтебей, ушул жол менен кетип, парламент колдоп, ушул нерселерди мына аяначы чыгарбаса болбойт. Антпесе күзүндөсү, күздөн кийин кыш деген бар, кыштан кийин жаз деген бар. Ага чейин эл деген ушундай, айрыкча Кыргызстанда. Биздин элдин настроениясы жазгы күндүк аба ырайындай. Бүгүн ашылып бүркөлүп кетет. Ошондуктан жана маселе чечип койсо, калган өзү эле кетет. Менин ишеним ушул. Кыска эле жооп берсеңиз, биз анда качан экинчи Швейцария болобуз? Канча жыл бар? Жакшы суроо атасың. Швейцария деле бизде эле экен албетте. Бирок ошондо болсо дагы жанагындай тырышып, жалаң ууру чоңдордун баарын түрмөгө камап, эч бир закондон тайбай туруп, кыймылдап аракеттенип отуруп ушуга жеткен экен. Бизде эле жана айтпадым, Өзбекстанга барып, туристтер каптап кетип барсам, элдин акчасы жок экен деп түңүлүп кайра келдим деп айтып отурат. Кыргызстандын эли бай турбай деп. Ошонун баары жанакы Швейцария болуп аткан биринчи кадам. Эми жерибизди сактап, суулубузду сактап, абы сактасак эле, анан иштесек, тырмалаңда ар ким өзүбүздө. Сиз ордуңузда, мен өзүм ордунда кыймылдасак эле болбогондо кайкырмалым. Болот сөз. Чоң рахмат, бүгүн келип студиябызга куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Талашып, тартышып
маегибиз аяктады окшойт. Студиябыздын бул жолку мейманы Кыргыз Республикасынын мурунку мамлекеттик катчысы Осмонакун Ибраимов болду. Кайрадан эфирден жолканча аман болуңуздар. Убакыт улуу мугалим. Мамлекеттик кызматта иштеп, саясаттын серисинде жүргөн экстер эмне менен алек? Мезгил менен мекен сыноосунан алар кандай өтүштү? Мекен тагдыры менен өлкө келечеги тууралуу кандай ойдо? Экстер менен эксклюзив программасынан угуңуз. Ар аптанын жума күндөрү саат 17-де Марал радиосунун толкунунда.